120-140 население бар. Сүйлүктө мына 20 миң население бар. Ушуларга тажиктер жауап ташаса биз эч жака чыга албайбыз. Тупикте калат. Аралап калат экенсиздер. Анклавда. Кругом Тажикстан бизде. Эч жак бияктан Ленинабад. Бияктан Нөрөтөбүз. Бияктан Чарку. Эч жака чыга албайбыз. Биз ортодо тупикте калабыз. Ошо мосту курбаганда биз ушул убакка чейин эле дагы кыйналып жүрө береттик. Тажиктер каалаган күнү дагы жабып коет посту. Каалаган күнү ачат. Ачканда да бизди абдан текшерип, кыйнап өткөзөт да. Эми альтернативный жолду сүйлөшкөн экен, өткөздү, эме курду. Азыр спокойно биз жашап атабыз, өтүп кете беребиз. Эч кандай бизге помех жок. Ага чейин айланып өтүп элеңер да? Ага чейин шаардын Чарку деген шаары бар. Ошонун ичинен өтөттүк шаардын. Азыр барабыз дагы Кыргызстандан туура мост менен түз эле өтүп кетебиз. Элдердин көйгөйү үчүн ошо мажбур Адахан Кимсебаевич өзүнүн мойнуна алып ошо кол коюп ошол менен бүтүргөн да ошол убакта. Адахан Кимсебаевич ошону бүтүргөндө канча элдер шеттеги чоңдору бардыгы тон жаап кучактап бөөп чейин барган. Сен болбогондо бизге мындай болбойт эди деп ошо элдери чыккан, аксакалдары чыккан ошондо. Ошо аксакалдарын каяктан чыгып айтпайбы? Ошондо биз шунчалык биз сүйүнүп бардык элдер. Отдельно биздин өзүбүздүн жолубуз болду мосту. Ошондон өтүп элдин көйгөйү үчүн Адахан Кимсебаевич ошого барган. Чечим эч ким келип чече албаганды келип ошо гос секретарь болуп турган экен, ошондо келип ошону чечип берген.